Достор, Мирел жана Аку силер менен кандайсыңар деп айтмакчымын. Уже 4-күн жаңы жылдыгы өтүп баратат. Ошо 4 күндөн бери сааттарыңарды жеп атасыңар го деп ойлоп отурам да. Ичиңер өтпөсүн деп кой. Ичиңер өтпөсүн анан. Өзгөчө майонез кошулган салат, коркунучтуураак болот. Ар бир күндө 1 килограммдан кошуп атат болуш керек деп чочутуп коесуң. Айтпа, чын эле. Бул маалда эң коркунучтуу учур конокко барсаң дагы күчтүү тамактар, үйгө келсең да күчтүү тамактар. Конокко барууда бар эмес беле, аны унутуп калып турбайбы? Сенде кандай негизи жаңы жылдан кийин конокко бармайбы? Бир-экинчи күндөр ооба. Мындай достор менен же үйлөрүнө конокко барып баргандай болот. Андан кийин үйдө отуруп эс алгың келет да. Коноктон да тажайт экенсиң да. Ооба. Бизде дагы 1 январда менин эжекем туулган күнү, анан жаңы жыл тозоор менен ошол жака барабыз. Мурун болсо 31 декабрда чогуу жаштардын, биздин жаш досторубуздун биринин туулган күнү болчу. Ал азыр чет жакка кетип калбадыбы? Анан 31 декабрда дайыма анын үйүнө барчубуз. Апасы болсо тüm эле сонун таттуу токоч тортторду жасачу да. Анан ал келет достору деп күтөт. Биз болсо барабыз, торттон жеп, бул чете тоюп алып, анан кечинде 10до үйгө келип калчубуз. Анан 12 чейин жаңы жылды тосуп алып, биринде кайра конокко кетчүбүз да. Анан айтор, эң сонун учур, кантсе дагы жаңы жылды жакшы маанай менен тосуп алалы, жакшы тилектер менен тосуп алалы. Бүгүн болсо айымдар, кулактың шагыла. Кантип күйөө тандаш керек деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Мага да кызык болду. Быйыл сөзсүз күйөөгө тием дегендер болсо, анда силер үчүн жардам болсун. Мирел, мен аябай таң калдым да, эркектердин көбүнөн сурасам, алар мынтип ойлойт экен. Кыздар, силер деген акчасына карайсыңар. Силер деген эркек мондай мужественный, бир мындай грубый деп коет кыргызча, мындай оройураак, тентегирээк, ушундай бир баягы тентек чалыш жигиттерди жактырасыңар дейт экен да. Анан мен таң калып, анда мен жалгыз ушу миллиарддеген кыздардын арасында мен жалгыз андай эркекти жактырбаймынбы деп ойлочумун да. Анан кийин сүйлөшүп көрсөк, кыздардын көбү андай эмес экен. Силер ойлогондой кыздар эркектерди жактырбайт экен. Мындай айтканча, негизи көрүп турбайсызбы? Ошондой эле сыяктуу болуп калатпайбы? Мүмкүн турмуш кошууга андай эмес, мүмкүн эркектер эле ошондой да. Алар болсо сүйлөшкөндө мындай ак көңүлдүү, жеңил, катуу сөз болуп калышы мүмкүн. Мындай оңой, жеңил, эс алып жүргөн кыздар менен сүйлөшөт. Үйлөнө келгенде башка. Үйлөнөйүн дегенде үйдө отурган тынч кызды таап үйлөнүшөт. Эркек деле ошондой болот да. Өзүнө көйгөй кылбайбы? Кыздардыкы деле ошондой болуш керек негизи. Анда биз комментарийде күтөбүз, угармандарыбыздын оюн ылдый жакка жазып койгула, Кыздар кандай жигиттерди жактырышат? Эркектер, мен мондай деп ойлойм деңиз, кыздар болсо мага мондай жигиттер жагат деп жазып койгула, ылдый жакка. Ооба, күтөбүз. Биз болсо негизичи кантип күйөө тандаш керек дегенде, Мирел, эң эле биринчи кезекте мүмкүн азыр биз материалдык жакка да ойлошубуз мүмкүн, мени багалабы бул депчи. Бирок чындыгында жакшы күйөө тандоодо психологдор ал нерсени биринчи орунга койбогула дейт. Биринчи кезекте силердин баалуулугуңар төп келишеби дейт. Элестетип көр, биринчи баалуулукту караш керек экен. Сенин баалуулугуң, эркектин баалуулугу экөө төп келишеби? Эгерде экөөңдүн бир жалпы баалуулугуң болсо, анда көп көйгөйлөрдү жеңе аласыңар дейт. Экинчиден, бул жашоого болгон көз караш, максатыңар дейт. Жашоого болгон көз карашыңар, максатыңар кандай? Мисалы, баалуулукту айта кетпедикпи? Кимдир бирөө үчүн бир гана акча баалуулук болушу мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн жок деп руханий дүйнө баалуулук болушу мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн баланы жакшы багыш керек деген баалуулук болушу мүмкүн да. Ошол баалуулуктар төп келишеби карап алыш керек экен. Муну баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп, жетелешип, кечке бишкек деп жүргөн маалда эле сүйлөшүш керек экен. Сен үчүн эмне? Сен кандай пландарың бар? Вообще сен кандай карайсың жашоого депчи. Анан экинчи бул көз караш, жашоого болгон. Жашоого болгон сенин максаттарың болушу керек экен. Эгерде ал Германияга кетем деп, сен болсо Африкага кетем деген максатың болсо, анда кийин конфликттер болот экен да. Эми бул албетте баналдуу түрдө мисал, бирок эми ичинде көп нерсе бар. Ооба. Анан бул жерде, ушул эле жерде салт санаалар да бар экен, элестетип көр. Биздин менталитет бар экен. Эң маанилүү нерселер болуш керек. Эркек айтышы мүмкүн экен, жок, аял бала төрөп үйдө отурушу керек деп. Кыз болсо жок, аял деген бала төрөйт, ооба, бирок аял дагы адам, ал да өсүш керек, ал өзүн самореализация кылыш керек деши мүмкүн экен. Анан көйгөйлөр чыгат экен. Ошондуктан жашоого болгон көз караш, максат бирби, ошону карап алыш керек экен. Дагы бир маанилүү аспектилердин бири бул биздин диний көз карашыбыз керек экен. Экөө эки башка динде, мисалы азыркы учурда аябай баягы негедир саркеч болуп баратабы, мусулман динин кабыл алып, анан мусулман кызга үйлөндү деп рекламалар чыгат го.
А бирок чын эле ошондойбу? Негизи адамдын диний жашоосу, Кудайга болгон көз карашы кандай? Ошол аябай маанилүү роль ойнойт экен да. Эгерде экөө эки башка нерсени самап, эки башка нерсени ойлоп турса, бирөө буддист болуп, бирөө башка динди тутса, кыйыныраак болуп калат экен. Анткени бири-бирин сыйлай албай калышат. Бирок эми ошолордун арасынан дагы байкалып турат го, кээде ушундай адамдар деле жашап кетип атат. Бул жакта кээде мындай суроолор, ушул суроо эмес, а ушундай нерселердин мааниси бар, албетте. Көз караштар бир болот деген, бирок ошонун баары бар болуп деле арасында жүрүшпөйбү? Баш кошуп алып, анан келишпегендер, Бул жакта дагы көп маанилүү эмени, кандай десем, жашообузда ролду ойногон нерсе, бул экөөнүн бири-бирине, кандай десем, кандай жагымдуу сезим эмес, а бири-бирине баш ийүү, бири-бирин угуу, бири-бирин түшүнүү, бир чечимге келүү дегендер дагы албетте өз ордунда туруш керек го дейм. Мындай кээде муздак көз ой менен же муздак көз караш менен кээ бир суроолорго келиш керек да. Антпесе сүйөм күйөм деп атып эле жүрүп, анан жашоо, реалдуу жашоо башкача болуп калат. Реалдуу жашоону карабай, же айтылганда эле реалдуу жашоону карап коюп, бирок ичинде сезими жок болсо, сүйбөсө, ал жакшы кыз да ошон үчүн алам дегендер, мисалы эркектерде, же кыздар деле, бирок кыздар көбүнчө сүйүү менен эле чыгат го дейм. Негизи эркек алганда ала качып кеткен мурун учурлар болгон, эмне үчүн ал жакшы кыз азыр деле болуп калып атпайбы? Бул жакшы кыз үйүбүзгө уят кылбайт, үйүбүзгө бата алып келет, мен баары жакшы келин болот деп алгандар деле бар да. Бирок сүйбөйт. Ушундай мындай баланс болушу керек экен да. Албетте айтылбайт, мунусун эле кара, мунусун жок караба дегенде. Бүт жерде баланс болот. Жана айтылып кошумча кетпеди, мен эркек катары айтылганда эле кыздар негизи акчалуу балдарды жакшы көрөт дегендечи. Негизи бир четине мындай проценти. Бул делечи Мирель, мен мисалы кыздарды күнөөлөбөйм да, анткени мен да кызмын. Бул деле маанилүү. Анткени азыркы жашоодо биз көбүнчө материалдык нерсе менен ченелип калбадык. Эгер акчаң жок болсо кантип бактылуу болосуң? Үйдө мисалы жаңы балаң төрөлүп ыйлап отурса, сүтү жок болсо, кайдагы бакыт? Анда кантип күйөөң экөөң күлүп жайнап чай ичесиңер да? Туура. Мунун дагы канчалык бир деңгээлде орду бар. Муну биз жок, аны карабаш керек. Бир гана баалуулукту, анан бир гана адамдык сапатты караш керек дегенден эмес. Мен ойлойм, эгерде эркек жоопкерчиликтүү болсо, анда ал үй бүлө курууга сөзсүз даярданат. Бул ата катары, үй бүлөнүн кожоюну катары ал ойлойт да, мен үй бүлөмдү кантип багам? Эркек катары. Бунун артынан көрүнүп турат да, бул балам эмне менен жашап жүргөнү. Кыздын деле караганда эркек катары деле ошондой эле. Бул балдарыбыздын апасы болобу, кандай апа болот, тамак жасай алам. Албетте, эми кухняда отуруп эле тамак жасайсың деген түшүндүрбөйт. Мен деле өзүм жасап эмете алам. Керек болсо, үйдө деле жыйнап бүт кылып коем. Бирок негизи эми кыз болгондо ал билиш керек. Айтылганда эле бул мындай айтканча үйдүн кутун кармай алабы деш керек го дейм, бул баягы. Эркектин эркек тууралуу болушу керек бир жери. Эркек болбогондон кийин кандай эркек болосуң? Кыздын деле ушундай эмеси бар, Кыздын кыла турган нерсесин билбесең, анда кандай кыз болосуң? Бирок ошондойлор деле жашап кетет сопсонун. Бул жакта дагы ал жагын да карашы керек. Бирок айтылгандай экөө бири-бирине мындай айтканча келиши керек да, ушугачы. Макулбу, макул эмеспи, түшүнүш керек экен да. Ушул жерде өтө маанилүү да. Антпесе айтылгандай эле сүйлөшүп алыш керек, билип алыш керек. Канчалык муздак болбаса, сүйүү жок болуп көрүнсө, бирок андан кийин бул жашооңорду башка кошуп атпайсыңарбы? Ооба. Анан биз эркекти кантип туура тандаш керек? Негизи күйөөнү, болочок күйөөңдү кантип тандаш керек деген суроону дагы деле катталуучуларыбызга беребиз. Ылдый жакка комментарий жазып койгула. Сааттуу соңуна чыгып калыптыр. Ооба, азыр 9 мүнөт убактыбыз болуп калды. Биз силерди Китап Чекит медиага чакырабыз. Ошол жерге катталып биз менен байланышта болуңуз. Жана айтмакчы, комментарийдин алдына айтылгандай эле жазып кетиңиздер. Анан WhatsApp номерине дагы өз ой пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Жана айтылгандай эле бул тема боюнча дагы эмнесин караштырып, кандай темалар болсо дагы сунуштаңыздар. Бизге кызыктуу болот. Биз эле силерге сунуштабастан, силер сунуштасаңыздар дагы бизге дагы өтө кызык жана пайдалуу болот. Анда жазыңыздар, кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.